урматтуу өкмөт, негизи бул коопсуз шаар аткарылат деп жалпы элдин үмүтү абдан чоң. Эгер кокустан бирдеме болуп же дагы бир шалакылык болуп аткарылбай калса, анда биз өзүбүзгө эле бүт элге уят болобуз да. Мен тактоочу суроолорду берип коеюн. Мына 110 аппараттык программалык орноштурулат деп атат. Анан кайсы жакка орноштурулат биринчи этабында? Кайсы жерлерге? 110 бу саны? Жалпы айда камчыбек жалпы 110 тура. Анын ичинен 38 аппараттык комплекс бул жолдун кезишчилери Бишкектин ичинде, бул биринчи этап. Экинчиси бул скоростной рубеж деп аталат. Скоростной рубеждер 4 шаардын ичинде, 48 биздин Чүй область боюнча трассаларга коюлат. Андан тышкары 20 переносной комплекс. Кече канча аппарат келди дедиңиз, Кубат Алчевич? Бардыгы 37 аппараттык комплекс келди. Бул 10 шаардын ичинде светофорлорго коюла турган аппараттык комплекс, 17си скоростной рубеж деп коет, жанагы ошол мына ылдамдыгы жогору жүрүүгө боло турган жерлерге коюла турган аппараттык комплекстер, анан 10 бул жанагы неме переносной деп коет. Кайсы жерлерде нарушение көп болсо ошол жак которуп кое берет да, анычы. Шеменен 37. Мына биринчи бөлүктө 6 ай ичинде бүтөбүз деп атасыздар, бул май болуп калат экен, башталышы качан болот ошол кече келсе 37 аппарат? Биринчи бөлүктө эмес, биз мына биринчи этап деп атабыз. Кечеги конкурс өткөндөгү Ошо биринчи бөлүк деп атам мен кыргызча. Бишкек биринчи Бишкек шаарынын ичиндеги 38 перекрестканы бул жагы Кеминге чейин, бул жагы Ак жол границага чейин, Курдайга чейин. Жок, качан башталат, орнотулуп? Жаңы жылдан кийин башталат. Бүгүнкү күндө бардык документтери Кудай буюрса мына бүтүп калайын келди, аппарат комплекстери келип атат. Биздин график боюнча биз мына биринчи ушул сиз айткан биринчи бөлүктү 4 этапка бөлүп иштеп атабыз. Акыркы этабы 12-май деп белгилеп атабыз. Өзүбүздүн биздин иш планыбыз боюнча. Экинчи этапты дагы Вега эле ишке ашырабы же ал бөлүк тендер жарыяланабы? Ал боюнча чечим азыр ким ашырар боюнча чечим кабыл элекпиз. Биз экинчи этабында калган республиканын бардык шаарларын, анан жолдордун бардыгын киргизебиз. Бул азырынча биз ТИОСун эсептеп чыктык. Анан техникалык тапшырмалары бүттү. Буюрса биз жаңы жылдан кийин ал боюнча чечим кабыл алабыз. Мына балыкчы шаарынын мэри дагы отурат. Балыкчы боюнча так айтып коесуздарбы? Өзү негизи өткөндө балыкчыга барып караганда деле мындай ийгиликтүү эле болгон бир топ, бирок массалык маалымат каражаттардан ал системага кошпойт дегендей бир ой кетти эле да. Так айтып коесуздарбы? Эмне болуп атат? Айтып коек. Руслан Сатарович айтып койсун. Айда камчыбек, бул боюнча мен өзүм дагы жекече барып келгем, өткөндө да айтпадым эле, экинчи жолу, үчүнчү жолу суроо көтөрүлүп атат. Негизинен айтканда өткөндө мына Жанарбек мырза айткандай, ал балыкчы мэрини өзү колдош керек. Себеби дегенде ал убакта жасалып жатканда, билесиз, өкмөттүн токтому чыккан. Ошол местный органдар менен, анан кийин ошо жергиликтүү бийлик, андан кийин өкмөт, анан кийин ички иштер министрлиги деп. Ошонун негизинде бул балыкчы шаарында башталган болчу. Бүгүнкү күндө бир эле аппараттык комплекси бар, бир болгону бирөө. Калганы видео көзөмөл гана, коопсуздук боюнча. Ошондуктан өткөндө дагы Бакыт Нуржанович айтты, азыр мына коопсуз шаар иштегенде интеграция вопросу ал болбойт деп, болот деп. Ошондуктан мен ойлойм, баягы бир АПК алганы, ал кийинки мына коопсуз шаарга Штраф төлөнүп атабы балыкчыда? Жок, азырынча башталып элек. Азыр болсо саясат башкача болуп атпайбы? Азыр бардыгын Бакыт Нуржановичтин командасы иштеп жатат, анын ичинде ички иштер министрлиги дагы бар. Учуру келгенде ал мына коопсуз шаар иштей баштаганда интеграция болуп. Руслан Сатарович, рахмат. Балыкчынын мэри отурат го, мен жаңылбасам. Эмнеге өзү жооп бербейт? Жок, себеби мен көп болгом, өткөндө да жооп бергем. Жок, өзү жооп бербейби? Сүйлөй албайбы? Саламатсыздарбы? Биз курсанттар туура айтып атат, биз бир эмес, бирок 2 комплекс алдык. Бирөө бул мобильный, передвижной, бирөө болсо стационарный. Бул балыкчынын восточный чыгыш тарабында коюлган стационарный. Бул Ысык-Көл районунан келатканда фиксация кылат, и балыкчыдан чыгып баратканда Ысык-Көл районуна фиксация кылат. Мобильныйбыз болсо биз ушул МВДга кайрылганбыз. Бизге бир автоунаа бөлүп бергиле деп. Бул мобильный системабызды биз ушу балыкчынын башына коебуз да, Бишкектен кире беришинен. Мен анын баарын көргөм, рахмат жооңузга. Бирок менин суроом башка тууралуу. Жалпы коопсуз шаар системасына кантип кошот эми балыкчы? Айда камчыбек, кечиресиз, мен кошумчалап коеюн.
Мурунку отурумдан кийин мен мэрди чакырып биз экөөбүз сүйлөшкөнбүз бул боюнча. Тиешелүү мамлекеттик органдарга тапшырма берилген. Ошон үчүн интеграцияны жасайбыз биз сөзсүз түрдө. Жана айтылып аткандай, мына мэр өзү дагы айтты, 2 комплекс гана азыркы күндө ошол баягы жолдо жүрүүнүн эрежелерин бузуу боюнча фиксация кылат. Калган комплекстердин баардыгы видеонаблюдениеники, шаардын ичиндеги. Анан бизде дагы бир маселе бар бул жерде. Ошол 2 комплекс балыкчыдан нары Чолпон атаны көздөй чыга берүүчү жолдо коюлган. Жол Минтранстын балансында. Маселе бар да бул жердечи. Буну биз азыр тактап иштеп атабыз, буну биз иретке келтиребиз. Мэриянын койгон комплекстери шаардын ичинде болуш керек. Трасса бул Минтранстын колунда. Маселелер бар, аны биз тактап буну ишке киргизебиз. Мэр менен биз сүйлөшкөнбүз бул боюнча. Рахмат, мен ушул суроолорду тактап алайын дегем. Негизи жогоруда айтылгандай, мен дагы мына кошулам, чечимге канааттандырарлык эмес деп урматтуу кесиптештер кирип калыптыр. Бирок экинчи жолу барганда комитеттагы мына эске алынсын деген чечим кабыл алынган экен. Ушул чечимди колдоп койсоңуздар, андан сырткары урматтуу төрага мына экинчи бөлүгүндө дагы жоопкерчилик аппаратка, өкмөттүн аппаратына жүктөлүп калыптыр да. Ал аппарат өзү бул Коопсуз шаар боюнча аткарган эмес, жумуштарды башка ведомстволор аткарган, жоопкерчиликти башка ошо министрликтер тартыш керек, тиешелүү министрликтер. Рахмат. Рахмат.